Көз тийүүдөн адамдар кабырга түшсө, төөлөр казанга түшөт. Көз тийүү бул акыйкат. Балким кээ бир адамдар мындай нерселерге ишенбейм деши мүмкүн, бирок ишенген күндө дагы, ишенбеген күндө дагы көздүн адамдарга тийиштиги жана ошол көз тийүү менен адамдар ар кандай зыяндарга, ден соолуктан, үй бүлөсүнөн, мал мүлкүнөн ар кандай ооруларга дуушар болуштугу анык. Аллах Таала Куранда дагы жана пайгамбарыбыз бир нече хадистеринде дагы көз тийүүнүн акыйкат экендигин айткан. Бирок көз тийди, көз тийген экен, көз тиет деп айтабыз. Болгондо ошол көз каяктан тиет, кантип тиет? Көз тийүү бул эки жол менен тиет адамдарга. Анын биринчиси бул айн деп айтылат. Кыргызчасы суктануу деген сөз. Мындайча айтканда, адамдар бириндеги жакшылыктарга жакшы ниет менен, жакшы ой менен эле бирок суктана бере турган болсо, демек ал көз тийүүгө алып келет. Бул учурлар көбүнчө жаш балдарга тийген көз болгондо, жакындарыныкы, мындайча айтканда, жакын адамдардын деле жакшы көрө туруп, суктана туруп, бири-бирине көзүнө тийип калуусу толук мүмкүн. Ал эми экинчи көз тийүү бул хасад деп айтылат. Бул дегени бирөөдөгү жакшылыктарга жаман ниет менен, көрө албастык менен, ичи тарлык менен суктануулук кыла турган болсо, демек бул учурда дагы көз тийүү деген ооруга алып келет. Bunдай акыбалдар бүгүнкү күндө өтө көп. Бирөөдөгү жакшылыктарды, бирөөдөгү жакшы нерсе болгонду башка бирөөлөр ошону көрө албайт, ошого ич тарлык кылат. Мына дал ушул учурда дагы көз тийүү деген ооруга себеп болот. Эми көз тийүүнүн жыйынтыгы ар кандай оорунун түрлөрүнө, үй бүлө бузулуштугуна, ден соолугу начарлашына, кырсыктарга, балелерге, ишинин жүрүшпөй калыштыгына, дагы көптөгөн ооруларга себеп болуштугу мүмкүн. Ошондуктан пайгамбарыбыз бир хадисинде силер өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдөн, өзүңөрдүн үй бүлөңөрдөн, жакыныңардан, мүлкүңөрдөн элдер суктана турган, таң кала турган нерсе болгондо, анда дайыма Аллахтан береке сурагыла, болбосо көз тийүү акыйкат деп айтат.